Кыргызстанда майып аялдардын жана кыздардын абалы, чакырыктар жана перспективалар аттуу иш-чара болуп өттү. Ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана активисттер катышты. Зордук зомбулукка көбүрөөк кабылган жана жумушка орношууда кыйынчылыктарга туш болгон майыптыгы бар аялдарга жана кыздарга өзгөчө көңүл буруу талкууланды. Сегодняшняя пресс-кафе организуется в рамках. Бүгүн иш-чара Европа биримдигинин колдоосу менен демилгеленген Инком долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Ошондой эле 16 күндүк зордук зомбулукка каршы кампаниянын негизинде жана майыптар күнүнө арналган. Бул майып аялдарды коргоого жана колдоого багытталган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 200 миңден ашуун адам майып болуп саналса, алардын 40%-ын аялдар жана кыздар түзөт. 18 жашка чейинки ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын 70%-га чукулу сексуалдык зомбулукка кабылышат. В 2019 году мы ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов. 2019-жылы майыптардын укуктары конвенциясын ратификациялаганбыз. Былтыр болсо мамлекеттик жеткиликтүү өлкө программасын кабыл алганбыз. Ал 2030-жылга чейин иштейт. Ошондой эле дагы аярлуу катмарга шарттарды түзүүдө ишке ашууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда квота системасы иштейт. Ал майыптыгы бар адамдарды жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салат. Маселен, компаниянын кызматкерлеринин саны кеминде 20 адам болсо, анда 5%. Башкача айтканда, жок дегенде бир жумуш орду ден соолугу начар адамдарга берилиши керек. Согласно Трудового кодекса предусмотрено. Мындан тышкары өзгөчө адамдарды ишке орноштуруу маселеси күн тартибинде. Ал үчүн биздин атайын кызматка кайрылышы керек. Белгилей кетсек, мындай кызматтар республиканын бардык облустарында жайгашкан. Ошондой эле жумушсуздукка каршы күрөшүү жана майыптардын жашоо шартын жакшыртуу алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарды ишке орноштуруу үчүн билим берүүчү кыз долбоору ишке ашырылууда. Назик кыз уюмунун директору Укей Мураталиева майыптыгы бар адамдар тууралуу коомдук пикирди өзгөртүү жана стереотиптерди жоюу зарылдыгын белгиледи. Политикалык, укуктук, медициналык, маданият жагынан майыптыкты түшүнүү деген сыяктуу ойлор бар. Анан канчалык деңгээлде коомчулуктун маалыматтыгы жогоруласа, ошончолук ой жүгүртүүсү кенен болот. Экинчиден, коомчулукта мына айлана чөйрөнүн шартын түзүлбөгөндүгү. Мамлекет өзгөчө муктаждыгы бар адамдарга олуттуу көңүл бурат. Кыргызстанда былтыр майыптарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү 200%-га чейин көбөйгөн. Күмүшбек Куттубеков, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.